Нарын облусуна караштуу Нарын районундагы Орто Сас айылынан чыккан акын, обончу, маданияттын мыкты кызматкери Аманбек Көрпөшов агабыз келип отур. Ассаламу алейкум ата. Арбаңыз. Кутмантаңыз менен. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Манайыңыз жакшыбы? Рахмат, маанай жакшы келди. Келиңиз, анан сиздей болгон баягы маданияттын мыкты кызматкери акындын бала чагы кайсыл жакта өттү экен? Мен эми 1961-жылы Орто Сас айылында Малчынын үй бүлөсүндө туулганмын. Орто Сас айылы ушу Нарын шаарына жакын эле жерге жайгашканда, жакын аябай. 30 мүнөттүк жол, машина менен 5-10 мүнөттүк. Анан менин ата-энем ошо атам Эгемберди, энем Мунар бул кишилер малчы болгон, өмүр бою мал багышкан. Көп балалуу болушкан, мен ошо 11 баланын 8-инчиси болом. Анан ата-энем ошо эчки баккан, уй баккан, кой баккан, ошо малды жакшы багып, аман сактап башын ошо Орто Сас айылынын колхоздун өсүп өнүгүүсүнө мал чарбасынан өтө чоң салым кошкон кишилер. Анан атам аябай эмгекчил адам эле, жаны тынбаган, көп иштеген адам эле. Анан бая ата-энебиз малчы болгондон кийин ошо ата-энеге жардам беребиз да. Анан кыш, жай, жаз, күздөбөй ушу ата-энебизге жардам берчү элек. Ушу кой жайып бала кезде кышыгында дагы ошо тез оого чейин жайып барып анан бала кезде дүрбү салчу элек. Дүрбү салганда ошондо кийиктердин, эчкитекенин от сүсүшкөнүн, кийиктин оттогонун, жайылганын көрүп чоңойдук. Анан жайкысын болсо ышкын терип, ышкын жеп, согон жеп, бал жууран жеп чоңойдук. Ошо жайдын күнү дагы ошо жыңайлап көп жүрдүм мен, ошо зоолорду. Ал кезде бала кезде тикенек да кирчү эмес, таш уштугуй, миздүү таш болот. Аларды деле тоготчу эмеспиз, жыңайлак эле ошо. Анан асоо, тай, асоо кунандарды минип үйрөттүк. Күлүк минип чоңойдук. Жайында жалаң ошо бос үйгө жайлап, бос үйгө жатып, бос үйдө чоңойдук. Анан атам малдуу жандуу киши эле аябай. Анан косуну көп сойчу эле. Анан таза эми бая козунун этин жеп, кымыз ичип, айран сүт, каймак жеп чоңойдук да. Анан ошондуктан ошо менин жан дүйнөм табиятка, тоолорго абдан жакын. Мисалы үчүн мен тоого барсам ушунчалык өзүмдү жакшы сезем, ушунчалык жеңилдеп, аябай көңүлүм ачылып, сонун болуп калат да, жөө баскым келет ушундай. Демек тоодон сиз энергия аласыз. Акын болуп баягы ыр жазганга шык аласыз. Тоодон энергия, күч, кубат алам. Тоону мен тоолорду ыйык, кымбат деп эсептейм. Жакшы. Биздин көрөрмандарга дагы бир ирет ушул тоолорду, жайлоону, ушул айылдагы жашоону элестете кеттиңиз. Анан атам, чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз эле? Чыгармачылыкка келгеним атам Эгемерди ошо ыр жазчу эле. Энем Мунар бул киши дагы жамакташтырып, уйкаштырып ыр айтып калчу да. Анан бул акындык өнөр ушу ата-эне менен өткөн, ата-эне менен берилген өнөр деп билемин. Анан 2012-жылы жай мезгил эле уктап жатам. Уктап жатсам түнкү саат 2-3-тө чочуп ойгонуп кеттим. Ойгонуп кетсем ушу башыма ыр келди. Ошондон баштап ыр жазып келатам. Ага чейин мен ыр жазганда эмесмин, окуганда эмесмин эми. Бул Кудайдын берген шыбагасы деп коет экен, ошо Кудайдын берген шыбагасы деп ойлойм. Алгачкы ырыңыз кандай аталышта жаралган? Алгачкы ырыңыз кандай аталышта жаралган? Алгачкы ата жөнүндө жазгам, мекен жөнүндө жазгам.
ушундай көп эле. Анан менин ошо ырдарым бүт эле элге, жерге, мекенге арналганда. Анан менин ушу 20-да 20 обон жазышкан обончулар Сардарбек Жумалиев 4 ырым обон жазды, Кыдыкбек Усупбаев 7-8 ырым обон жазды. Эсирке Башыралиев деген бар, таластык. Азыр ата, баягы ырчылардан кимдер ырдап жүрөт ырларыңызды? Азыр ошол жазды, Камчыбек Букалаев жазды, Бектурсун Калдаев жазды. Анан ал ырларымды Динара Акулова, Кенже Көбөкова, Айбек Касымов, Айбек Саралаев, Нуржигит Асанов, Нурбек Кимболотов дагы Ырыскелди Анаркулуулу белгилүү ырчылар, Кубаныч Алиевдер. Анан мен ырдап жүрүшөт. Анан мен ошо кийин мектептеги жогорку класстын балдарына дагы ыр жаздым, кенже класстын балдарына дагы ыр жаздым. Анан бала бакчадагы бөбөктөргө дагы ыр жазып атам. Анан менин ошо дагы бир ырыма Камчыбек Букалаев обон жазды эле. Аны ошо Бишкекте ошто бүт эле Кыргызстандын булуң бурчунда ошол ырдап мектеп окуучулары билим алып атышат. Ата келиңиз, анда мүмкүнчүлүк болсо, эгер уруксат берсеңиз келиңиз. Сиздин ырларыңыздан окуп бербейсизби? Китебиңизди ала келипсиз өзүңүз менен кошо. Кайсыл ырыңызды окуп бересиз ата? Мына могу кыргыз жери деп жаздым эле. Мен билемин мээримиңдин кененин, башка жерди сага келбейт теңегим, четте жүргөн адам билер сагынып, кыргыз жери бейиштөрү экенин. Кыргыз жери кайталанбас көркөмдүү, сенде жашоо кандай шаңдуу көңүлдүү, манас ата бабаларым баскан жер, бир өзүңө арнап койгом өмүрдү. Бали. Сени менен мен бактылуу дайыма, башка жерде жашоо кыйын жаныма, кыргыз тосу кылым санап төөлүк, турса деймин азаттыктын шаңында деп жаздым эле. Баракелде. Караңчы, эмне деген керемет сөздөр менен каптылган, патриоттук сезимди ойготкон чыгарма ата. Ата негизин айта турган болсоңуз, баягы айтып атпайсызбы, тоого чыкканды жакшы көрөм дедиңиз. Андан сырткары баягы мекенге, элге, жерге болгон ырларды жазам дедиңиз. Мисал үчүн сүйүү темасында жазбаган акын эмес деп угуп калабыз да. Турам жасайын деп жүрөм. Жазайын. Ден соолук болсо жазам. Жаз деп атат, анан жазбайын десем да жаз деп атат. Бирок деген ушул мекенге, эл жерге арнап атайын сүйүп чыгарып атасыз да бул ырларды дагычы. Жан дүйнөңүз көбүнчө мекенге, элге, жерге болгон ырлар чыгарылат. Ушул да менин ойлорум ушу тоолор, ушу эл жер жөнүндө көп ойлоном да. Анан баягы ырчылардан айтып атпайсызбы, ырларымды ырдап жүрөт депчи. Анан кайсыл ырларыңыз аткарып жүрүшөт? Кайсы? Ырларыңызды кайсыл ырчылар аткарып жүрөт? Мисал үчүн Динара Акуловалар ырдап жүрөт дедиңиз да, Кубаныч Ажыбаевдер аткарат дедиңиз. Ошол кайсыл ырларыңызды аткарышып атат алар? Эми Динара Акулова атам Асказовым деп жазгам. Ошол ырды ырдап жүрөт. Өзү чуркап жүрүп алып ырдап жүрөт да, жакшы текст. Ата жөнүндө аз да. Анан ошону мен атама жазгам, анан ал өлгөн кишиге болбойт. Анан кайта атама экир жаздым. Өлгөн кишиге жазылган, андан кийин атамды тирилтип жаздым. Ошону тойлорго Акулова ырдап жүрөт да. Анан Кубаныч Алиев болсо айылымды жүрөм сагынып. Мен ошо өзүмдүн айылым Ортусастын кийиминин жазгамын. Нары шаарына да кийимин жазгамын. Анан бирок Нары шаарынын кийимин жаздым, бирок аны кабыл алган жок, себеп мурда кабыл алган экен кийиминди. Ошондуктан бирок кийиминден артык кылып такай ырдалат да. Анан ал ырды жазган себебим башта ал мурунку кийиминде Нары шаар жөнүндө бир да сөз жок болчу. Ошон үчүн мен жазгамында ал облустун ыры болчу. Анан ошондой. Анан ата кыргыз адабиятында
сизди баягы сизге шык берген акындардан кимдерди айта аласыз? Мен Алыкул Осмонов, Байдылта Сахновой, Мединалыбаев бүт эле окуп чыктым мен. Келиңиз анда дагы бир ырыңыз согуп бериңиз ата. Ата тууралуу айттыңыз, балким атаңыз тууралуу. Ата тууралуу айтып калдыңыз да, балким ата тууралуу ырларыңызды айтып бересиз. Же болбосо өзүңүз каалаган ырды окуй бериңиз. Мен барамын атам жүрчү кырларга, эстен чыгып ичак кеткен жылдарга, элестетип атам менен апамды эскеришип турсак деймин жылыга. Жаным балам, алып барам силерди, көргөсөмүн бийик ашуу белдерди, тоону, зоону, жайыктагы конушту, атам менен жүргөн улуу жерлерди. Кой кайтарып жылкы айдачу өрлөрдү, балык алчу терең сууну кечүүнү, эс алдырып ат семирткен төрлөрдү, үйрөтөмүн боз үй тигип көчүүнү. Эстен кетпейт өтүп кеткен бала чак, айтып берем эскерели элимди, эстешелик бир туугандар барыбыз, сагындым мен атам апам жеримди деп жаздым. Баракелде. Баракелде. Кол чабуулар болсун. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз акын атабыз конокто өзүнүн сонун ырларын окуп берип аткан чак. Анан негизи атабыздын ырларын көптөгөн маданият өкүлдөрү азыркы учурда ырдап жүргөн чак. Анан келиңиз ата, сизге эркин микрофон берели. Жалпы бизди көрүп жаткандарга кайрылууңуз болсо, кайрылуу өтүңүз. Каалоо тилектериңизди арнап өтсөңүз болот. Эми биз кыргыз эли кут куюлган, ырыскы аккан өлкөдө жашап атабыз. Мен ошону менен сүйүнөм, сыймыктанам, шүгүр кылам. Себеп, мисалы үчүн башка өлкөлөрдө согуш болуп атат, эли өлүп кырылып атат, канча деген адам качып бозгунда жүрөт, канча деген көз жашын төгүп, кайгы муң тартып, зар какшап жүрүшөт. Ошондой согуш биздин өлкөдө, элибизде, жерибизде болбосун, элибиздин көз жашы төгүлбөсүн, кайгы муң тартпасын, Кыргызстаныбыз өсүп өнүксүн, Кыргызстаныбызда дайыма тынчтык өкүм сүрүп турсун. Кудай кыргыз элин бөөдө кырсыктан, жаман оорудан сактасын. Элибиз эми ынтымактуу, биримдиктүү, ар намыстуу эл болсун. Кайрыларыбыз болсо ошо данышман, кемеңгер, мындай жаштарга үлгү болуп акыл айткан жаштар эл болсун. Жаштарыбыз ыймандуу, акылдуу, адептүү, уяттуу, сабырдуу, билимдүү, илимдүү болсун деп тилеймин. Ажообуз акылман, көрөгөч, адилет болуп, ажообуз ушу Кудай түз жолунан адаштырбасын демекчимин. Ажообузду Кыргызстаныбыз өсүп, өнүгүп, гүлдөгөн мамлекетке айлансын. Айтканыңыз келсин. Анан дүйнөдөгү мыкты мамлекеттердин арасына кошулалы деген тилектемин. Чоң рахмат.